Арбаңыздар кымбаттуу курстун катышуучулары, кандайсыздар? Маанайыңыздар жакшыбы? Окшоштуктар боюнча сабагыбызды улантабыз. Бүгүн биз сиздер менен даража, ирет жана таандык байланыштар тууралуу сүйлөшөбүз. Даража байланышы, ирет жана таандык байланыштар кандай өзгөчөлүктөрдөн турат? Аларды биз окшоштуктарга салганда кантип иштешибиз керек, туура жоопту кантип табышыбыз керек? Мына ушул негизги суроолорго бүгүн жооп беребиз. Даража дегенде бул кандайдыр бир түшүнүктүн кубаттуулугун, сапатын, көлөмүн, деңгээлин жана башкаларын билдирген салыштырмалуу чоңдук. Сиздер сынатооштун, тактооштун даражасын билесиздер, Ал жакта жай даража, салыштырма даража, күчөтмө даража жана басаңдатма даража деп төрткө бөлүнөт. Ал эми бул жакта биз кантип бөлөбүз? Аны алгыда сүйлөшөбүз. Ар бир түшүнүктүн күчөтүлгөн жана басаңдатылган түрлөрү болот. Биз даражалардын орун тартибине жараша экиге бөлөбүз. Түшүнүктөрдүн өсүүчү даражалары, мисалы үчүн шыбыроо, кобуроо. Демек, шыбыроо бул бир аз жайраак кобуроо деп түшүнөт экенсиздер да. Ал эми өтө салкын болсо, демек биз муну суук дейбиз. Эңсөөгө чейинки даража бул жерде каалоо, ал эми тиктөөгө чейинки даража каалоо. Демек, өтө катуу карап калсаңыз, сиз тиктеп калган болот экенсиз да. Демек, солдон оңго карай өсөт, же болбосо оңдон солдон оңго карай төмөндөйт. Мына ушинтип карайсыздар. Эми мисалы үчүн бул жерде жай күчөтмө болгондо өтө катуу жылмаюу бул жерде күлүү, кыйкырууга чейинки жай даража бул жерде сүйлөө болуп эсептелинет. Эми шыбыроо сүйлөө деп карасаңыздар бул жерде бир караганда бул себеп натыйжа байланышына окшоп кетет. Мисалы үчүн өтө катуу шыбырсак бул демек сүйлөгөн болобуз. Өтө жазсак чийбейбиз, өтө бассак жөргөлбөйбүз, өтө айлансак тегеренбейбиз. Демек өтө суусасак демек чаңкап турган болот экенбиз. Демек туура жооп бул жерде Г варианты. Экинчиге көңүл бериңиздер, тазалоо, жуу. Өтө тазаласак демек жууйбуз. Өтө бассак чуркайбыз, өтө сүртсөк иреттейбиз, өтө келсек барабыз, өтө жалынсак өтүнөбүз. Демек кайсынысы? Ошондо мен сүйлөмдү туура түздүмбү, туура эмес түздүмбү? Ошонусуна көңүл бурабыз, караңыздар. Балким өтө жуусак тазалайбыз. Караңыздар, демек мен туура эле түзүптүрмүн. Өтө тазаласак жууган болобуз, өтө бассак демек чуркаган болобуз. Мындай айтканда аябай катуу басып аткан болсок, демек чуркап бараткан болот экенбиз да. Ал эми жалынуу өтүнүү бул орунда болушуп калды. Өтө катуу өтүнсөк, демек жалынган болот экенбиз. Жалбаруу суроо. Досуңуздан карызга акча сурайсыз. Эгерде бербей койсо, демек жалынасыз. Демек оңдон солго карай өсүп атат да бул жерде. Караңыздар. Өсүп атат бул жерде. Тыңшоо угуу бул жерде тең эле даража, же болбосо синоним болуп эсептелинет. Ошондуктан туура эмес. Тизелөө, жүгүнүү. Көрүңүздөр, бул жерде караңыздар. Жүгүнөбүз, анан тизилейбиз. Бирок бул жерде тизелөө, жүгүнүү бут аркылуу болуп атат да. Суроо, жалбаруу ооз аркылуу ишке ашып атат. Ошондуктан биз бул варианттан баш тартабыз. Утуу, жеңүү ар кандай формада болушу мүмкүн. Демек айтабыз, утпай койсо бакырабыз. Демек өтө катуу айтуу бул бакыруу экен. Ошондон туура жооп бул жерде Г варианты. Суук кийинүүнү караңыздар. Суук болсо кийинебиз, тез болсо үлгүрөбүз, айкын болсо айтабыз. Айкын белгилүү болсо эмне үчүн айтабыз? Ката, катуу болсо эле кыйкыра беребиз. Жок, өтө деле бири менен шакеш келген жок даража байланышына. Ысык болсо суутабыз. Эми керектүү учурда гана. Демек туура жооп бул жерде Асы. Мына себеп натыйжа байланышына да окшошуп кетет бул жерде. Сүйлөө, сүрөттөө. Демек өтө катуу сүрөттөп сүйлөйбүз. Демек бул жерде сүрөттөө аркылуу биз эмне кылабыз? Сүйлөйбүз. Кое берүү аркылуу бошотобуз. Жок, бул жерде синоним эле. Ошондуктан баш тартабыз. Чачуу аркылуу жыйнайбыз. Жок, бул антоним. Баш тартабыз. Чогултуу, туттоо синоним. Демек баш тартабыз. Демек өтө саймаласак биз кооздогон болот экенбиз. Өтө кооздогон болсок саймалайбыз, өтө катуу түшүндүрүп сүйлөсөк бул жерде сүрөттөгөн болот экенбиз. Эми ирет байланышына токтололу. Ирет байланышы өзүнө кандай бөтөнчөлүктөрдү камтып турат? Караңыздар. Ирет бул кандайдыр бир категориядагы заттардын, кубулуштардын, кыймылдардын, көрүнүштөрдүн туура жайгашуусу. Кубулуштардын ирети байланышынын түрлөрүн карасаңыздар, катарлаштырган түшүнүктөрдүн ирети. Мисалы үчүн, ишембиден кийин жекшемби келет, апрелден кийин май келет. Интервалдуу дегенде ортодо боштук болот. Апрель менен июньдун ортосунда май бар, мисалы үчүн, жуманын менен жекшембинин ортосунда
Демек бул жерде да ишемби бар. Эми сиздерде бул жерде шаблону берилди. Биринчи, экинчи берилсе, эгерде январь, февраль болсо, балким мунун туура жолу дүйшөмбү, шейшемби болушу мүмкүн. Ал эми үлгү жупта биринчи ортоңку берилсе, демек январь, анан ортодо июнь болушу мүмкүн. Дүйшөмбү, жекшемби дегенде биринчи анан акыркы, демек январь, декабрь болушу мүмкүн мунун жолу. Ал эми акыркы ортоңку болгондо мына декабрь анан июнь болуп атат. Демек бейшемби анан бул жерде жекшемби жана бейшемби болуп калышы ыктымал. Эми дүйшөмбү, бейшемби бул башы, бул болсо ортосу. Жума, ишемби десек, бул аягына бир аз эле жакындап калат, ошондуктан туура эмес. Же болсо биринчи, экинчи дегендей эле да. Ай жумадан турат, бул бүтүн бөлүп байланышы. Бармак ортоң, бармак башы, ортоң ортосу болушу мүмкүн. Бала өспүрүм десек дагы жарабайт, анткени өспүрүм бул даража кайсы бир учурга келгенде, кары киши деген жок да бул жерде, ошондуктан беси тура. Эми кыш, жаз деп көрөлү. Караңыздар. Жаздан кийин кыш келет. Июнь, май, шаршемби, жума, 5-6 кылым, доор. Демек мен жогоруда жаздан кийин кыш келет деп адаштым, Кыштан кийин жаз келет. Июньдан кийин май келет. Жок. Июньга чейин май келет. Шаршембиден жума, жок, бейшемби бар. 5тен кийин 6 болот. Туура. Кылым, доор. Кайсы бир деңгээлде бир канча кылымды бир доор деп айтабыз, Демек бул жерде бүтүн бөлүп байланыш болот да, ката. Туура жообу весь. Сынактын аягында жыйынтык келип чыгат. Эсептин аягында жооп келип чыгат. Балким туура. Сүйлөмдүн аягында жөн гана чекит коюлат, ошондуктан ката. Кептин аягында чечим келип чыгат. Жок, чечим болушу да мүмкүн, болбой да калышы. Жөн гана кептешибиз, баарлашыбыз, сүйлөшүшүбүз мүмкүн, Эртеңден кийин бүгүн келип чыгат. Жок, булар демек ката. Ошондуктан туура жол бул жерде аз. Эсептен кийин жооп келип чыгат. Жаза ката. Жазага себеп же болсо ката кылгандан кийин жазага тартылат. Тазалык, самын, суу, удук, маяна, жумуш, тамак, идиш келип чыкты. Самындан кийин тазалык болот. Кудуктан кийин суу болот. Сууну кудуктан алабыз, демек булар ката. Жумуштан кийин маянан алышыбыз мүмкүн. Болушу мүмкүн. Идиштен кийин тамакты алыш жок. Демек идиш жөн гана тамакка эмне болот? Тамак жөн гана идишке коюлат. Ошондуктан туура жооп бул жерде маяна, жумуш болуп эсептелинет. Сүйлөшүү, макулдашууну караңыздар. Демек бул жерде сүйлөшкөндөн кийин биз макулдашабыз бирөөлөр менен, кайсы бир тармакта, кайсы бир багытта. Чуркагандан кийин жүгүрөбүз, жок, бул синоним. Демек ката. Шашкандан кийин жыгылабыз. Жыгылбай коюшубуз деле мүмкүн, мисалы үчүн калышыбыз мүмкүн. Суусагандан кийин ичебиз. Суусоо ичүүгө себеп, суусоо бул себеп натыйжа болуп калат да, туура эмес. Иштегенден кийин албетте иштеп баратып аябай катуу иштесек, демек өркүндөшүп өсүшүбүз мүмкүн. Демек туура жооп бул жерде Г варианты. Даярдануу, ийгилик. Даярдануунун натыйжасында оң түшүнүк ийгиликке жетишибиз мүмкүн. Жалынуу натыйжасында суроого жетишибиз ыктымал. Туура эмес. Анткени кайсы суроого жетебиз, Аракеттин натыйжасында каражатка ээ болушубуз. Жок, каражат бул конкреттүү түшүнүк, ошондуктан туура эмес. Кыймылдоонун натыйжасында планга ээ болобуз. Жок, туура эмес. Машыгуунун натыйжасында жеңишке ээ болобуз. Ийгиликке ээ болгондой, демек бул туура. Г варианты. Дүйшөмбү, декабрь. Дүйшөмбү жуманын башы, декабрь жылдын аягы. Демек башы жана аягын табышыбыз керек экен. Кыш башы, кылым аягы дей албайбыз. Ай башы, жыл аягы дей албайбыз. Таң күндүн башы, жекшемби жуманын аягы дей алабыз. Күн башы, апта аягы дей албайбыз. Демек ката, туура жооп бул жерде веси болуп эсептелинет экен. Студент адисти караңыздар. Студент мисалы үчүн 4 жыл бакалаврда окуп, анан ал адис кайсы бир кесиптин ээси болот, дарыгер болот, журналист болот дегендей. Окуучу мугалим болот. Бардык эле окуучулар мугалим болбойт эч убакта, бул акылга сыйбаган түшүнүк. Спортсмендин баары жеңүүчү болот, туура эмес. Мүдүрдүн баары жардамчы болот. Мүдүр бул жардамчы болгон мүдүр болушу мүмкүн, Бала кийин сөзсүз киши болот. Демек мына бул жерде даражанын өсүүчү байланышы туура түзүлдү. Кунан бышты дегенди караңыздар. Демек кунан кичүүбү же бышты кичүүбү, Бул жерде кунан жаңы
2 жаш, анан кийин бул быштысы 3 жаш. Демек музоодагы жаңы туулганда анан кийин 2 жашка чейинки биз ургачы унаажынды биз торпок деп айтабыз. Ошондуктан туура жооп бул жерде Б варианты болду. Байтал жоңона ургачысы болот. Ирик борук орун алмашып калган. Токтук кой деген да бул жерде орун алмашкан. Эми стресс жүктү караңыздар. Демек, стресс бир жүк болсо адамды ал стресске алып келет. Көрдүңүздөрбү? Кырсыктан кийин кайгы болушу мүмкүнбү? Болушу мүмкүн. Сынактан кийин ката ар кандай бир дал болуп калат. Турмуштан кийин жашоо бул синоним болот. Ошондуктан ката. Жүдөгөндөн кийин жадайбыз. Бул кайсы бир деңгээлде бири-бирине эмне болуп эсептелинет? Синоним бул дагы тең даражада. Ошондуктан туура жооп бул жерде аз. Эми чыгарма жазылат, анан ошонун негизинде фильм тартылат. Демек, бул жерде даража мындай өсүп атат. Ирет болуп атат, Акча байлыкты караңыздар бул жерде. Акчанын негизинде кийин байлык келип жатат. Жок, байлыктын бир формасы балким. Жакырчылыктан жөнөкөйлүк, жок бай адамдар деле кээде жөнөкөйлүк эгедер. Талыкпастыктан кийин аракет. Жок, бул жерде балким бири-бирине маанилеш, ошондуктан ката булар. Долбоорду жазабыз, чыгарманы жазганда, анан ошонун негизинде ишти аткарабыз. Демек, туура жооп бул жерде Гс. Эми таандык байланышына көңүлүңүздү бурайын. Таандык байланыш кандай бөтөнчөлүктөрдөн турат? Таандык дегенде кайсы бир нерсеге таандык? Бул байланыш бир затка же адамга башка нерсенин таандык же тиешелүү экендигин көрсөтүп турат экен. Мисалы үчүн, ботаника өсүмдүктөр десек, бул ботаниканын изилдөө объектиси өсүмдүктөр болуп эсептелинет. Демек, өсүмдүктөр ботаника билимине таандык. Хирург скальпель десек, бул жерде хирургдун колдонгон буюму скальпель. Ал ага таандык. Кар кыш десек, кар кышка мүнөздүү түшүнүк, кубулуш. Лейкемия кан десек, лейкемия канга тиешелүү оору. Эми травматология сынык деп карайлы. Бул жакта миграция өлкө, сөз морфология, антропология тарых, офтальмология көз деген варианттар сунушталды. Кайсын тандайбыз? Караңыздар. Травматология сыныкты кароочу медицинанын дарылоочу бөлүгү. Миграция бул медицинанын бөлүгү эмес, дароо баш тартабыз. Сөз морфология медицинанын бөлүгү эмес, антропология адамдардын кирип чыгышын изилдөөчү илим, ошондуктан баш тартабыз. Офтальмология бул көздү дарылоочу медицинанын бир багыты. Ошондуктан биз бул жерде Г вариантын туура деп эсептейбиз. Окуучу күндөлүктү караңыздар эми. Күндөлүк окуучуга таандык. Окуучу бул адам. Бак өрүккө таандык. Өрүк багы болот, бирок бул жерде өрүк адам эмес. Уна майга таандык. Жок, май унаага. Комуз төкмөнүн негизги шаймандардын бири, төкмө акынга таандык. Импровизатор акынга. Балким туура, себеби үлгүчүк дагыдай адам болуп атат. Эгин талаага таандык. Эгин талаа. Эгин талаада өсөт, бирок бул жерде талаа адамдык түшүнүк эмес. Ошондуктан биз бул жерде В вариантын туура деп эсептей алабыз. Вирус, вирусология. Вирусту изилдөөчү илимдин түрү вирусология. Демек, вирусологияга вирус таандык. Клетканы цитология изилдейт, демек цитологияга клетка таандык. Балким туура. ДНКны гана карабайт, генетика дагы башка түрдүү генетикалык өзгөчөлүктөрдү карайт. Ошондуктан баш тартабыз. Ми анатомия эмес, толук организм анатомияга таандык. Анион биохимия эмес, ал башка нерсени дагы карайт. Ошондуктан биз бул варианттарды ката деп, А вариантын туура деп эсептейбиз. Гастрит, ашказан караңыздар. Ашказанга таандык ооруну биз гастрит дейбиз. Колго таандык ооруну булчуң дебейбиз. Бул бүтүн бөлүк. Ошондуктан туура эмес. Бул бөлүгү, ал эми бул болсо бүтүнү. Сабиз көз. Эми көзгө пайдалуу витаминдер сабизде болот, ошондуктан туура эмес. Тамак оорусун биз ангина деп айтабыз, туура. Без мисалы үчүн оорусун боок деп айта албайбыз. Демек, туура жооп бул жерде вес. Бул сабагыбызда биз сиздер менен өзүңүздөр көңүл бургандай даража, ирет жана таандык байланыштарына